Грузиндик спортсменка Лиана Джорджиодан кече күнү интервью алышты. Болгондо дагы Петр Ян менен Стерлинг тууралуу сурады. Ага эмне деп жооп берди? Жана мурдагы жеңил салмактагы чемпион Макс Холлой бул желек флаг тууралуу айтып берди. Байкагыла, бул эки башка желектер. Алдыда түшүндүрүп өтөмүн достор. Кабардын башталышы Лиана Джорджио ачып берет. Бул кыздын кайманаты Карышкыр. Карышкырдын ургачысы тагырагы менимче. Эртеңки беттеши Корни Кейс аттуу кыз менен беттешет. Джорджио жеңсе керек менимче. Джорджио өз Instagram баракчасына бул видеону коюп, астына бул сөздү калтырды. Куруша убакыт үчүн жакшы иштеп өзүнүн каршылашына карата сөзүн билдирген. Эң негизги сөз, эмне себептен бул кызды Ян менен Стерлинг тууралуу сурады. Ал баарына кызык болуп калды. Стерлинг мойнуна жаракат бул күнгө чейин күрөшүп жатып алган эле. Джорджио айтымында операциядан чыккандан соң ага көбүрөөк убакыт керек эле. Стерлингге операция оор кечти. Ал эми Петр Ян менен кийинки беттешүүдө ал күрөшөт. Ал күрөштү тез убакытта өздөшүрүүдө, деп сөзүн билдирген Лиана Джорджио. Кийинки кабар Макс Холлой. Беттештерде байрак маанилүүбү деген суроого токтоду. Мен Гавайи штатынын байрагын көтөрүп чыгам. Нараазычылыктар барбы? Албетте бар. Мен өзү америкалыкмын. Биз өзү элүү мамлекеттен турабыз. Муну баары түшүнөт. Качан мени элдер алдыңкы убакытта түшүнүшөт, билесиңерби? Мен качан гана ким үчүн күрөшүп жатканымды билгенде гана түшүнүп жетишет. Мисалы Хабиб Ислам дагестандык мушкерлер Россияда болуп туруп өзүнүн желегин көтөрбөйт. Бир гана өзүнүн жашап жаткан өлкөсү үчүн жеңишим деген сөздөрүн мисал келтирип өттү. Микаил Гусейнов менен болгон интервьюда. Бүгүнкү кыскача кабарлар ушул эле достор. Эгерде жаңы маалыматтар чыккан болсо, мен силер менен сөзсүз түрдө бөлүшүп турам. Силер каналга катталып, видеого класс басып тургула. Аман болуңуздар.